Қазақстан унду бизге чыгарбайбыз деген ушундай чечим кабыл алышыптыр. Биз 30-жылдары казак туугандарыбыз ачка калганда кыргыз эли сактап калган. Дайым ушундай кыйын мезгилде биздин кошуналарыбыз ушундай мамиле кылат. Эмне үчүн унду жабыш керек? Бизде таможный союз бажы биримдиги иштеп атабы? Фактически бүгүн иштеген жок да. Аны сиздер маселени коюшуңуздар керек. Же иштеш керек. Же болбосо ушул кырдаалдан чыкканга чейин ушул режимди токтотуп, өз-өзүбүзчө окат кылышыбыз керек. Таможнянын түшкөндөн биз пайда табабыз деген маселе эмес бул жерде. Бул жерде биз бизнеске эркиндик берип, бүт жактан келе турган оборудованияларыбыз эркин келип, унду казак туугандарыбыз бербесе башка жактан алып, ушундай тиричилигибизди өзүбүз жасашыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн ошол бажы биримдигинин нормалары иштебей атат? Значит, бул иштебей турган маселе экен да. Маселени кабыргасынан коюшуңуздар керек сиздер. Убактылуу тиричилик бүт ушул бажы биримдиги өлкөлөрдүн ордуна келгенге чейин ушул турмуш тиричилиги убактылуу токтотуп, өз-өзүбүзчө, өз алдыбызча окатыбызды кылышыбыз керек деген маселени коюшуңар керек. Рахмат. Табылууга жазыңыздар. Азык-түлүк маселесин эң башынан эле күн сайын көзөмөлгө алынган болчу. Анан ушул убакытка чейин Казакстандан ун, буудай келип аткан, бирок өткөн 4-күнү алар убактылуу чектөө киргизип, жалпы Кыргызстанга квота деп ушундай деп атышат, 30 000 тонна айына. Кошумча муктаж болсоңуздар, биз дайыма жардам берип турабыз деп. Анан ошол квотанын алкагында азыр ун, буудайлар кирип атат бияка. Кечээ гана чоң капкада өзгөчө дагы режим киргизип, ошо жүк ташуу эртең менен 10-дон кечки саат 7-ге чейин гана уруксаат деген ушундай неме жаңы тартип чыгарыштыр. Бул тууралуу премьер-министр бир нече жолу тиги Казакстан премьер-министри менен сүйлөштү. Мен дагы а жерде вице-премьер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Айыл чарба министрлиги да өзүнүн линиясы боюнча. Анан кошумча жана сиз айткандай Россиянын премьер-министрине кат жөнөтүп 100 000 тонна буудайга, ошонун алкагында, каттын алкагында бүгүнкү күндө Матрезерв тарабынан жана кошумча бөлүнгөн 631 миллион сомго контрактлар түзүп, апрель, майдын башынын ичинде буудайлар келип баштайт уже.